Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, айрыкча Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары. Мен азыр турган дарек Дооронбек Садырбаев 369 дарегинде турабыз. Бул жерге Сенна Мед медициналык борборуна келдик. Азыр Кыргызстанда аябай көп медициналык борборлор, бирок Сенна Мед медициналык борбору бул жерде салттуу медицина, элдик медицина, молдолордун башын бириктирген интеграциялык топ деп койсок болобу, биримдик деп койсок болобу, дем салдыруу, кыскасы бул жерде оорулуулар үчүн аябай сонун шарттар түзүлүптүр. Өзүңүздөргө белгилүү, мен жакынкы күндөрдө эле өзүмдүн баламды отургузуп кеткенбиз. Сүннөткө аябай жакшы, кенен таанышып кетүүнү туура көрдүм. Эгер сиздерге да кызыктырган болсо, анда ичине кирип мен менен кошо болуңуздар. Негизи адам баласынын көңүлү гүл дейт да. Бул жерге негизи жыргаган адам келбейт, оорулуу, маанайы чөккөн абалда келет. Ошондуктан мен эмнеге көзүм түштү? Гүлдөр. Киргенде эле жана оорулуумун деп келген адам дагы могу жаркыраган апапакай гүлдөрдү, моундай кыпкызыл гүлдөрдү көргөндө маанай бир аз болсо да көтөрүлөт. Билбейм башка кишиге кандай, мага аябай кубаныч тартып алады. Азыр да ичинде кандай жаңылыктар болот, бирге көрөлүк. Достор, бул жерге клиникага киргенде эле аябай жаркырап тазалыгы менен анан көңүлдү көтөрүүчү аурасы аябай жакты. Урматтуу достор, витринада турган дарылар баарыңыздарга кызык болуп атышы мүмкүн. Мага да жеке өзүм үчүн кызык болду. Бул жерде натуралдуу химикатсыз дары дармектер, чөптөн жасалган аябай күчтүү дарылар, сырттан сырьёсу келет. Кыргызстанда бизде өзүбүздө ушундай жакшынакай кутушаларга салынып даярдалат. Мисалы бул ушул оливка майы, өсүмдүк майы бардык нерсеге шифа деп айтылат. Ошондуктан мен түшүнүгүмдө көп нерсеси ушул динге жакын, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө жакын көрсөтүп кеткен дары дармектер экен. Бул болсо адамдын ички организмдерин толук тазалап даярдай турган дарылар. Мисалы үчүн капсула, мондой сонун кутучада кара зире майы, капсуласы, кыскасы дары дармектин баардыгы натуралдык өсүмдүктөрдөн даярдалган сонун продукциялар экен. Урматтуу достор, бул жерде мынакей өзүнчө жеке лаборатория. Бул жерден баардык анализдердин түрлөрүн ушул жерде тапшырылат. Ал эми бул жак болсо күндүзгү стационар, бул жакта болсо УЗИ гинеколог, бул жакта болсо невропатолог врач, бул жерде болсо косметолог, дерматолог, терапевт, педиатр, кыскасы бүт баары ушул жерден гана маселенин баары чечилет. Урматтуу достор, бул жерде мени кубандырганы эң сонун Куран ыймандууларга шифа деп айтат да. Пайгамбарыбыздын хадистеринде бул жин кирип кеткендерди, же болбосо жанагы көз тийүү, көз өткөн, ушундай сыяктууларды дем салып Куран аркылуу дарылайт. Негизи жазууда айтып турбайбы, Куран ыймандууларга шифа деп. Денеки далили менен айтылган сүрөдө турат да. Ичинде айымдар үчүн өзүнчө, эле мырзалар үчүн өзүнчө бөлүмдөр бар экен. Достор, бул жерде психолог Чолпон Асанбековна дейт. Психолог десе эле биз башкача түшүнөбүз го. Бул жерде накта динден дагы түшүнүгү бар, динден дагы илими бар, илимдүү инсандар сиздер менен баарлашып, диалог кылып, сизди эмне кыйнап атат, кандай муктаждык бар, кандай жардам бар, ушулардын баарын психологко кирип кайрылсаңыздар да болот. Ал бөлмөдөн, психологдон чыккандан кийин эле бул жерде мынакей аялдар үчүн демкана, дем салдыра турган. Андан кийин бул жерде эркектер үчүн, мырзалар үчүн дем салынып атат. Биякта вип конок, жана сөзүмдүн башында айтып өткөндөй, бир аз тартынып атам дегендер үчүн өзүнчө вип бөлмөлөр бар экен. Ушундай достор. Урматтуу достор, сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерге ошол тартиби, тизмеси, кайсыл кызматтар бар, баарын көрсөңүздөр болот. Анан сырткары аялдар үчүн хиджама, аялдардыкы өзүнчө болот, аял кишилер жасайт. Анан мырзалар үчүн дагы өзүнчө хиджама. Хиджама дегенди билесиздер, менин укканым боюнча, хадистерден укканым боюнча, пайгамбарыбыз дагы көп хиджама кылган. Анткени бүт балекеттин баары, арамкандар, туура эмес оорунун баары хиджама аркылуу тазалансаңыздар болот экен.
кеттик анда андан ары карай кетели. Бул жерде гинеколог, терапевт, стоматолог, кыскасы бүт барып турбайбы, уролог, бул жерде физиотерапевт дейт, лор, кулак, моюн, тамак. Мынакей сиздер көрүп турган туз бөлмө бул акыркы учурда өтө актуалдуу болуп атат. Өзүңүздөр билсеңиздер, азыр мончолорго да кошуп атат. Аябай актуалдуу темалардын бири, дем жетпей аткан, аба жетпей аткан. Кыскасы, мен азыр так айтып бере албайм, бирок көп ооруларга, менин билишимче бир 10дон ашык ооруга дартка даба ушул туз комната. Жөн гана бул жерде шарттар аябай сонун түзүлгөн. Келип бул жерден үй бүлөңүздөр менен келип баарлашканча, сүйлөшүп отурганча туз бөлмөдө бир аз тазаланып, организмге бир жан жыргаткан учурларды пайда кылсаңар болот экен. Эми кезек бул жерде операциянын бардык түрлөрүн, негизги делген түрлөрүн ушул жерде жасашат экен. Негизи операционный блокторго киргенге болбойт. Биз азыр уруксат сурадык. Бардык шарттарды аткарып, бутка бахила кийдик. Азыр бет кап, маска, ушул чепчик, мондо каламшарды. Чепчик, маска. Кичинен реалым болчу. Бирден болсо хирург болгом дей беришим, тилекке каршы бирчи болуп калдык. Азыр операциялык блокты көрүп чыгабыз. Бардык заманбап техникалар, акыркы үлгүдөгү дүйнөдө кайсы аппараттар чыгып болсо, ушул аппараттар кысасы тазалыгы, аурасы, анан эң өзгөчөлүгү келген оорулуу операция кылдырчу кишилер бул эшиктен кирет. Врачтар бир гана бул эшиктен кирет. Ошондо мындай коопсуз бардык шарттар менен кыра алган экен. Өз-өзүнчө оорулуулар бул эшик, врачтар бул эшикте ушундай эки башка жок. Достор, ушундай болуп калды. Жагдай азыр мен биякта кызматкерлер фитобочкага, фиточелек тагырага жайгаштырып койду. Бул жерде эмнеге отурам? Бул жерде адамдын ичинде организмдеги бүт жаман шлактардын баарын алып чыгат экен. Биринчиден. Анан аял кишилер көбүнчө төрөттөн кийин өзүнүн кайра калыбына келүүсүнө чоң кедергисин тийгизет экен. Мындай арыктоого дагы сонун мүмкүнчүлүк бар экен. Кудай кааласа, биз дагы бат-баттан келип турабыз деп чечтик. Айрыкча төрөгөн аялдар, айымдар, сиздерге сунуш, өкүнбөйсүздөр. Азыр мен ушунчалык рахаттанып отурам ичине. Буну азыр видео аркылуу, сөз аркылуу жеткизе албайм, анткени ар бир адам келип өзү көргөндө гана ошол сезимди сезе алат. Урматтуу достор, эми эң кульминациялык бөлүмгө келдик. Баягы толуп кеткен айымдар, мырзалар, биз сыяктуулар деле боло берет. Негизи салмак ташташ керек болуп, арыктоо, кандай жолун издеп таппай аткан болсоңуздар, мен таап алдым аны. Келгенде ишенбесеңиздер, келесиздер, анализ тапшырасыздар. Андан келип эле биринчи бөлүм таразага түшөсүздөр, канча килограмм, 100 килограммсызбы, канча килограмм өзүңүз үчүн эстелик үчүн тартып аласыздар дагы. Анан кийин бул жакта процедуралар жүрөт. Бул жерде өзүнчө оорулуулар үчүн атайын палаталар жайгаштырылган. Бул жерде ошо арыктоо бөлүмү, көк суу менен деп коет. Тамак ичпей дарыланасыздар. Андан сырткары алар жайга барып, ошол жерден дагы психологдор менен, табигат менен өзүнчө бир башкача өзгөчө процедуралар бар экен. Ошолорду өтүп, бул жакта сиздин анализиңизге жараша, анализиңиздин жыйынтыгына жараша, сахарыңыз барбы, кандай оорулар бар, баарын тактап бүткөндөн кийин канча күн жатасыздар, канча күн дарыланасыздар, өздөрү айтып беришет. Мынакей, бул жерде бөлмөлөр аябай сонун, бардык шарттары бар. Кол жууп, бет жууп жатасыздар, мындай таза, бай жатыш сонун. Мындай мүмкүнчүлүк
көп жерде жок. Сонун аябай жыттуу отуруп баарлашканга коорашып, бул жерден кайра жакшы болмоюнча чыкпайт го дейм ар бир келген пациент, ушул. Сонун экен, жакты мындай палаталар дагы көп экен. Алдын ала жазылып, байланышып, кабарлашып келсеңиздер болот. Аманчылыкта болуңуздар. Достор, бул жерде ушуну менен гана чектелбестен моундай сонун жаркыраган конференция өткөрүүчү залы бар экен. Моундай кенен, уют, өзүңүздү ээн эркин сезесиз. Кандай жыйындар болбосун ушул жерде конференция залында өткөрсөңүздөр болот экен. Андан сырткары мына ушул медициналык борбордун негиздөөчүсү, жетекчиси Шайлообек Үркүнбаевдин 21-22 октябрда чоң семинар болот экен. Бул туура тамактануу жана психологиялык жактан темасында ушул багытта семинар болот экен. Эгерде каалоочулар болгон болсо, жазылып келсеңиздер болот. Бул жерде жигиттер, кыздар силерди тосуп алып, сонун баян деп койсок болобу, маалымат алып, сабагын угуп кетсеңиздер болот. Баарыңыздар келиңиздер.